Assalamu алейкум, мен 4 баланын апасымын. Атам апамдын жалгыз кызымын. Атам каза болгон. Апам 63 жашта, өзү эле жашайт. Ушундай жагдайда апамды мен карашым керек да. Кайненем апам карыса ким карайт деп айтат. Кандай? Кайненем апаң карыса ким карайт деп айтат. Жолдошумдун каралашып жардам берүүсүнө каршы мен эмне кылышым керек? Келин болуп келгенден кийин кайын журтка көз карандыбыз да. Мейли кайын журтка көз каранды ошол иш кыла бергиле. Бирок энени караган баланын байнында мойнунда милдет болот. Күйөөңөргө айтып Кудай кааласа сооп болот. Ушундай карыган, өзгөчө муктаж, ооруган учурда каралаш кыла. Тез барып тургула, же болбосо алып келип чогуу эч нерсе эмес. Канча деген мынал биз деле билебиз. Мен апам ошол тайенемди үйдө келип алхамдулилля карайт элем. Карап эле. Эгерде ошол бөлөк болуп турган болсо, кичине карыган учурларда чогуу карагыла. Аны анан күйөөңөр жакшы түшүнсүн. Бул сооп, бул башка эмес, алхамдулилля. Бул дагы апа, бул дагы эне. Эгерде башка баласы болбосо, атам апамдын жалгыздын кызымын деп атпайбы, жалгыз кыз экен, атасы өтүп кеткен экен. Апасын эми карай турун деп. Чогуу караш керек. Караган милдеттүү болот. Фарыз болот. Арамдан, күнөөдөн алыска турган дуалар кайсылар? Алла разы болсун сизден. Эмал толтура эле. Пайгамбарыбыздын дуасы бар. Аллахумма хаббиб илайнал иман ва заййинху фи кулубина ва каррих илайнал куфра вал фусука вал исян важ'ална минар рашидин. Я Алла, иманды сүйкүмдүү кылып, жүрөгүбүзгө кооздот. Ва каррих илайнал куфра вал фусука вал исян. Я Алла, жүрөктөрүбүзгө ошо жиркенич салып койчу, ошо капырлыктын, күнөөлөрдүн, кылмыш, абийирсиздиктердин баардыгын жиркеничинде. Günölörden ya Allah. Же болбосо Алла субханаху ва тааля я Алла günölөрдүн ачыгынан дагы, жашырынысынан дагы, көзү көрүнгөн, көрүнбөгөн бардыгына сакта деп, узак кыл деп дуа кылсаңыз болот. Пайгамбарыбыз бир хадисте дуа кылган, я Алла, бейишке жакындата турган амалдарды өзүң бизге буйругун. Дозоктон узак кыла турган амалдар. Бизге я Алла сатан деп. Үйлөнгөнүбүздө 9 жыл болду. Зынакор күйөөдөн чарчаган аялга эмне деп кеңеш бересиз? Талак аял үчүн Алланын каарына калуу эмеспи? Талак аял үчүн Алланын каарына калуу эмеспи? Кыргызда мага окшогон аял заты көп. Ойноштон чарчаган аялдарга эмне кылыш керек? Аллаху акбар. Мындайда ажырашкыла деп айта албайбыз да. Кичине сабыр кылып, даават кылып, оңдогонго аракет кыла бериш керек. Аны таптакыр болбосо, ушундай бир арамдан кайтпаса, ажырашканга акыңар бар. Ассаламу алейкум. Дуаларды арабча айткан жакшы дейт, кыргызча айтсак сообу жок болуп калабы? Жок, болот сообу. Албетте пайгамбарыбыздын өзүнүн тилинен чыккан берекелүү, ал дагы нур, ал дагы соопко башка бүткүл дүйнөдөгү тил жетпейт эми. Ал талашсыз. Бирок ошол эле кезде алхамдулилля кыргызча, орусча, өзбекче, тажикче, уйгур, казакчаны бар ар ким өзүнүн тилинен дуа кылсын. Эгерде алхамдулилля мындай арабча окуп, дуа кылып, жүрөгүңүздө ошол оюңузда барды кыргызча ынанып, ошону түшүнсөңүз, ой, бул нур үстүнө нур, бул өтө жакшы. Болса кыргызча дуа кылсаңыздар сооптон бош эмес, кур эмес. Куранны кыргызчасын окусак соо болобу же арабча окуш керекпи? Арабча окуш керек Куранды. Куранды арабча окуш керек. Кыргызча котормосун окуңуз, тафсир чечмелөөсүн окуңуз, түшүндүрмөсүн окуңуз. Жана каза болгон адамга кандай кылсам сооп жетип турат? Ага жардам берчү нерселер кайсылар? Бардык жакшы амалдар тийип турат соо. Биздин Ханафи мазхабта бардыгы, зикр болсун, орозо болсун, садака болсун, намаз болсун, Куран болсун, дуа болсун, кайрымдуулуктар, кан чыгаруу, бардык сооп жетип турат. Мени суу чыгарасызбы, мечитке Куран-ы Карим алып келесизби? Бардык сооп жетип турат.